Саламатсыздарбы окуучулар. Менин атым Асан болот. Ушу бүгүнкү күнгө негизи IT тармагы өтө жакшы болуп эсептелет. Анткени дүйнө жүзү бүт баары IT тармагына өтүп, ушу санарипти көтөргөн үчүн ушу Кыргызстан деле өнүгүп баштап атат негизи. Санариптик сабактылуу деген эмне негизи бул термин жаңы эле келген бизге, Кыргызстанга. Көптөгөн адамдар дагы эле билбейт. Ошол үчүн бүгүнкү күндө негизи айтып кетейин, сабаттуулук бул өз мейкиндикти билимдин күчтүүлүгү жана колдонуу билүү. Ошо IT тармагында көптөгөн IT тармагы негизи көпкө бөлүнөт. Ушу программалык тил болуп эсептелет, графикалык дизайнга кирет, motion дизайн деген нерсе бар. Бирок негизги аталышы санариптик сабаттуулук деп аталат негизи. Бүгүнкү күнгө негизи өзүңөргө суроо беришиңер керек. Өзүм кандай IT тармагын тандайм деп. Ушул не керек мага? Ноутбук керекпи же болбосо кандай деле программалар көчүрүш керекпи негизи. Ошол үчүн негизги суроолор бар. Сиз санариптик өнүмдөр менен иштөө билесизби? Мисалы, операциондук системалар менен көбүнчө операциондук системалар бар, Windows, Linux деген. Сизге санариптик түзүлүштөр менен иштөө оңойбу? Бул болсо телефон, принтер, ноутбуктар болот. Досторуңуз сүрөт же видео жөнөтүү, сүрөт монтаждоо же күлкү видео тартуу сиз үчүн кыйынбы? Монтаж же болсо ошол эле видеолорду кимдерге болуп WhatsApp'тан жөнөтөбү же Telegram'дан жөнөтөбү. Анан негизги силер графикалык дизайн тармагын тандасаңар, дагы бир 8 суроо өзүңөргө кылсаңар, менин чыгармачыл ой жүгүртүм кандай же визуализациям кандай деп эсептелет. Мен типография деген сөздү билемби же билбеймби? Негизи кандай кесиптик программалар колдонулат графикалык дизайнда? Же болсо түз теориясы силер билесиңерби? Же HTML, CSS деген коддорду жазган билесиңерби? Ошондой эле басма дизайндар көп. Ошо графикалык дизайн өтө көпкө бөлүнөт өзү эле. Ошо негизи биздин сабагы графикалык дизайнга аталышы үчүн кандай билим алуу үчүн эмнеге керек деп суроо берсек, ошол графикалык дизайн дүйнө жүзү негизи өтө популярный деп эсептесек болот. Ошондой эле биз санариптик жарандары катары маалымат силерге айтып кетели. Өз жөнүндө айтып кетейин. Мен IT-ге окуган 4 жыл болду. IT тармагы өтө кыйын десем болбойт, анткени бул өзүңдөн уже кетет негизи. Отурасың, күнүнө 1-2 саат убактың бөлүп койсоң негизи, жөн код жазасың же болбосо YouTube'да деген видеолорду көрүп, өзүңө маалымат ала бересиң негизи. Ошондой эле графикалык дизайн негизи сабак бул өтө кыйын эмес, анткени бул өзүң чыгармачылыгың жана визуализацияга ой жүгүртүң негизи башталат. Анткени креатив көрөсүң, мисалы, дүйнө жүзүн карасаң, бул жакпайт, бул жагат деп, мисалы, бунун дизайны кичине начарыраак экен, бул дизайн кичине сулуураак экен дегендей. Ошондой эле өзүң типографиялык жумушту аткарсаң болот. Ошондой эле басма дизайндерди бир дизайнды алып кетсең, бир программаны билсең, ошондой эле башка программалар уже өзүң менен кете берет. Мен графикалык дизайн болгон убактым 3 жыл болду. Ушул 3 жыл ичинде мен курстарга барбай жүрүп, өзүм үйдө окуп, күнүнө 1-2 сааттан Photoshop'ка киремби же болбосо ошондой эле Figma, Canva'ларга кирип,
өзүмө маалымат ала бердим. Ошондой эле эң негизги важный нерсе деп эсептелем, бул практика. Бүгүнкү күндө негизи графикалык дизайн өтө маанилүү деп эсептейм, анткени бул тармак өз чыгармачылык үчүн жана өз визуализацияга өтө маанилүү нерсе. Ошондой эле бир суроого жооп берели, графикалык дизайн деген бул эмне жана кандай мазмундары бар. Ошо графикалык дизайндардын негизи биринчи темасы бул графикалык дизайндын аныктамасы. Экинчи темасы болсо графикалык дизайндын максаттары жана милдеттери. Үчүнчү темасы болсо дизайндын түрлөрү, канча түрлөрү бар. Графикалык дизайн кандай программалар колдонулат и кайда окуу керек. Биринчи темасын карасак, графикалык дизайн аныктамасы негизи графикалык дизайн бул шрифттер менен жана графикалар, сүрөттөр менен, видеолор менен колдонуу бир жолу. Болсо бул терминди 1922 жылы типограф жана каллиграф Уильям Дунгес тарабынан колдонулган. Ал өзүнүн масалык басып жана дизайнды өзгөртүш керек белгилеген. Бирок ал кезде графикалык дизайн бар болчу, бирок көп адамдар аны газеттерде жана башка басмаларда көргөн. Ошондой эле бул биринчи Уильям Дунгестин 20-кылымдын марионеток театрын билетин биринчи дизайны. Ошондой эле азыркы учурда заманбап дизайнерлер Дугинске окшоп тапшырмаларды аткарат. Ошондой эле плакаттарды, иллюстрацияларды, логотиптерди жана шрифттер менен иштешет. Бирок азыр гана алар компьютер колдонуп же болбосо ноутбук колдонуп каражаттары колдонушат. Негизи графикалык дизайндын максаттары жана милдеттери булар заманбап графикалык дизайн продукцияны сатуу, каардарлар менен мамиле түзүү жана ыңгайлуу шарттар түзүү үчүн керек. Ошондой эле биз муну бардык жерде көрөбүз, аялдамаларда, көптөгөн дүкөндөрдө, бүт жерде дизайн баннерлер турат. Ошондой эле бул Достоевскийдин туулган күнү 200 жылдыгына арналган плакатты орус тууганыбыз жасап берген. Ошо негизи графикалык милдеттери бул айырмачылыкты билдирүү, бул ошондой эле брендинг графика деп эсептелет. Ошондой эле карасак, мисал келтирсек, Elite House'туку. Elite House'туку негизи айырмасы бул логотипи кетет жана өңү көбүнчө сары кетет. Экинчи милдети бул маалымат берүү. Көбүнчө мисалы колдонмолор, мисалы ошондой эле кофе машинанын колдонмосу бул уже маалымат берүү графика дизайн деп эсептелет. И эмоционалдык байланыш түзүү бул өз чыгармачылыктуу өнүктүү. Графикалык дизайн түрлөрү өтө көп. Бирок ошол эң биринчи негизгиси бул идентика деп эсептелет. Мисалы келтирсек, булар логотиптер кетет, визиткалар кетет, жана башка полиграфиялык дизайндары кирет. Экинчи түрү бул болсо жарнамалык графика. Мисалы келтирсек, бул полун беркиндей социалдык тармактары, маалымат каражаттарынын жарнамалык баннерлери жана башкалар. Ошондой эле UX UI дизайн деген бар. Бул мисалы интерфейс же болбосо сайттар, силер телефонуңардын приложениялар бүт баары UI UX дизайндан жасалган.
Төртүнчү түрү бул болсо типографика. Бул ар кандай китептер кетет, газеттер кетет, мисалы катары. Пакет дизайны бар. Бул мисал келтирсек, көбүнчө пакеттер, брендинг пакеттер же кутулар. И акыркысы болсо иллюстрация кетет. Бул уже мисалы катары айтсак, китептердин жана альбомдордун мукабалары. Мисалы катары Identica Альфа-банктыкы бар. Жардамалык графика эң өзгөчө бул Coca-Cola'га кетет. UI дизайндын телефондо өз приложениясы бар, шагамер. Типографика бул полный китептердин башы. Пакет дизайны бул болсо бүт бары пакеттердин башкы дизайнери. Ошо үмүттүкүн, сүттүкүн карасак, уйт турат, ошондой. Иллюстрация катары кетсек, иллюстрация бул негизи абстрактуу сүрөт деп эсептесек болот. Ошондой эле графикалык дизайнда кандай программалар колдонулат? Бул негизги менин оюмча 4 программа бар. Эң биринчи программа бул Photoshop кетет. Экинчи программа болсо ошондой эле Adobe компаниясынын Illustrator деп кетет. Үчүнчү программа Figma и төртүнчү Corel Draw. Негизи мен 4-түн ичинде Photoshop'tu колдоном. Анткени Photoshop көп тармактар алат. Ошол жерде эле анимация жасасак болот, ошондой эле 3D жасасак болот и көбүнчө иллюстрациялар кылсак болот. Кайсы жерлерде окусак болот, ошону айтып кетсейин. Негизи мен ушул окуу жайына тапшырганда, биринчи курс болгондо бизге Photoshop сабагы берилген. Бирок аз убагында көбүнчө балдар аны унутуп калышты. Мен болсо ошону жактырып, алып барып, күнүнө окуп, 1-2 сааттан окуп, 3 жылдан бери колдонуп келип, ошондой эле ар кандай компанияларга кирип иштеп, ар кандай типографияларга кирип, ошондой эле логотиптер жасап строительный компанияларга, ошондой эле чет өлкөгө кылып, кошунабызга, мисалы, Өзбекстанга логотип жасап бергем. 4 жерде окусак болот, ошол бул негизи университетте. YouTube'дан карасаңар болот, окусаңар болот. Ар кандай китептерден и жана онлайн китептерден карасак болот. Же онлайн мектептерде курс катары үйрөнсөңөр болот. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабак аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман болуңар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.